Айгүл тоосуна жана Кара Булак айылына баруучу жолго курула турган арканын авторлору скульптор Замирбек Момунов жана дизайнер Заман Сапарулы. Учурда көпчүлүктүн сыноосунан өтүп, курулуштун макети тандалып алынды. Авторлор уламыштын негизинде Айгүл кыз менен Козулан Баатырдын айкелин да тургузушат. Ал эми арка боз үйдүн формасында болуп, үстүңкү бөлүгүнө Айгүлгүл орнотулат. Главный фасадтан караганда ушу Айгүлгүл Баткендин символу болгондуктан главный Айгүлдүн образы чагылдырылган. Андан кийин кыргыздын боз үйү, үстүнөн караганда айдын образында, астынан караганда асманда жылдыз дегенде жылдыздын образын чагылдырат. Бизге эң кыйын болгон могу образ болду. Себеби бул жерде Козулан Баатырды көргөндө адамдар ушундай бир сүрдү, могу элди коргогон, душмандан коргогон бир сүрдү берип туруш керек. Бул курулушка жалпысынан 1,5 миллион сомдон ашуун акча каражаты жумшалат. Мындан улам облустук масштабта марафон уюштурулууда. Айгүлгүлүн дүйнөгө даңазалап, келген коноктор үчүн туристтик аймактын инфраструктурасын жакшыртуу зарыл дешет иш чаранын уюштуруучулары. Арканын негизги толук сметасы 1 миллион 512 миң сом деп чыгарылды. Айгүлгүлүн көрүүгө көптөгөн ички жана сырткы туристтер жылдан жылга агымы көбөйүп атат. Туристтерибиз биринчи эшигин көрүп төрүнөт дегендей, биз биринчи эшигибизди ошо арка, Айгүлдүн символикасы түшүрүлгөн арканы куруп, туристтердин агымын көбөйтөйт деген максатыбыз бар. Буюрса, негизги максатыбыз Айгүлгүлүн сактап калуу, туристтердин агымын көбөйтүү. Бул биздин айылга эле эмес, таандык эмес, бул биздин облусубуздун, Баткен облусунун абыры да. Ошол ундай болгондон кийин биздин жалпы облусубузга жарыялап, облустун адамдары бардыгында келип, ишкерлери, бизнесмендери келип ушундай өздөрүнүн салымдарын кошуп кетишти, жакшы ойлорун айтып кетишти, дуаларын беришти. Марафонго жергиликтүү тургундар менен кошо облус аймагындагы мамлекеттик ишканалардын өкүлдөрү жана жеке ишкерлер келип өздөрүнүн акчалай салымдарын кошту. Бардык катышуучулардын максаты сейрек кездешкен Айгүлгүлү Баткендин гана бренд эмес, Кыргызстандын символуна айланса дешет. Өтө сыймыктана турган, бизди толкундата турган, анан бизди сүйүнтө турган бул мареке болуп атат. Айгүл деген бул бир эле Кара Булактын эмес, Баткендин символу эмес. Бул өзгөчө Кыргыз Республикасынын символу деп айтсак да жарашат. Кытайлык Ливан Тоода бүгүнкү марафонго катышып, өз салымын кошту. Анын өлкөсүндөгү элдер жаратылышка аяр мамиле жасап, кайсыл гана гүл болбосун аны өстүрүп, туристтерди тартышат экен. Ал эми Баткендеги Айгүлгүлү дүйнөдө саналуу гана жерде өскөндүктөн, аны көрүүгө кызыккандар көп. Ошол себептүү бул гүл үчүн өз салымымды коштум дейт Ливан Тао. Кытайда да Айгүлгүлү сыяктуу Тужен аталышындагы гүл бар. Ал жерди корук айлантып, айланасын көрктөндүрүп, туристтер үчүн шарт түзүшкөн. Эң негизгиси жаратылышка аяр мамиле кылып, экологияны сакташыбыз керек. Бул жерде өткөрүлүп жаткан марафонда мына ушул сыяктуу жаратылышка болгон мамилени айгинелеп турат. Мындан улам мен да өз салымымды кошууну чечтим. Марафондун жыйынтыгы боюнча урнага салынган накталай акчалар 1,5 миллион сомду чамалайт. Мындан сырткары атайын банктык эсепке да которуулар болуп жатат. Ошол себептүү жыйналган акчанын так эсеби азырынча чыгарыла элек дешет уюштуруучулар. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.